Бүгүн 6-март. Жалал Абад Эларов аэропортунун курулуш иштери токтолду деген сөз чындыкка дал келбейт. Сүлөт полосада техникалар иштеп жатышат. Аэровокзалдын курулушу да кызуу жүрүп. Урматтуу кыргыз эли, мен Сызак районунун тургуну Мырзабек Шайлабек. Кече соц тармактарга аэропорт токтоду, Бишкекке техникалар кетип деп туура эмес, жалган маалымат таратып сиздерден кечирим сурайм. Азыркы учурда аэропорт иштеп жатат. Соц тармактарга тарап кетишти, мен себепкер болуп калдым. Сиздерден дагы бир жолу кечирим сурайм. Ассаламу алейкум. Мына Кудай кааласа Манас шаарындагы аэропорт токтоду. Канчага кетти, Кудай кааласа баары токтоду. Машиналар токтоп, техникалар Бишкекке кетти обратно. Кудай кааласа ушу менен аэропорт калды. Аэропорт бүтпөйт окшойт бейли. Адам жакшыдан баарына кадырлоо болуп атат да. Жогунда издейбиз эми. Не болсо эми аэропорт токтоду да короче, кыскасы. Бийликтегилер эми бери шалы келсеңер суудан айдап шалы көрөсүңөр. Кара шалга баары жерде жакшы. Канчалаган материалдар кетти бул жерге. Канчалаган акчалар, канчалаган менет кетти. Ошо аэропортто калса калып кетти да. Наместо. Меня не надо уважать, я занимаюсь. Даниил Ажиев кайра камалды. Кече гана бошотулган Даниил Ажиев кайрадан кармалганын күч түзүмдөрүндөгү булактар билдирди. Маалыматка караганда 6-мартта аны милиция кызматкерлери Токмок шаарында достору менен эс алып жүргөн жерден кармашкан. Алдын ала маалымат боюнча тинтүү учурунда анын жанынан байыңза табылганы айтылууда. Бирок кармоонун так себеби азырынча расмий түрдө белгилүү болбой элек. Эске салсак, вебкамчы Ажиев райым алып түрмөдөн бошотулгандан кийин тик учак менен учуп кеткени айтылган. Садыр Жапаров бүгүн берген маегинде Даниил Ажиевдин энеси ага калп айтып, боорукерлигинен колдонуп кеткенин билдирген. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Базар кургондо жардамга муктаж баланын атын жамынып жардам сураган жаран аныкталды. Социалдык тармактарда Базар Кургон шаарында ооруга кабылган Элихан деген бала жардамга муктаж деп жардам сурап отурган жигитти кармашкан. Анын Элихан деген балага тийишеси жок экендигин айтып, колундагы плакаттын кайчы менен кырктырышкан. Элихан деген баланын апасы да өзү баласынын дарылануусуна акча таппай жүргөндө анын атын жамынып мынтип орто жолдон акча иштегендер болууда деп нааразычылыгын айткан. Маалымат кылайык аталган жаранга карата укук коргоо органдарына арыз жазылган. Жакында эле ачылган бирок авариялык абалда Караколдун тургуну жаңы мечиттин абалын көрсөттү. Элдик репортер рубрикасына Каракол шаарынын тургунунан видео келип түштү. Анда жаран жакында эле ачылган мечиттин абалына тынчсыздануусун билдирген. Тургундун айтымында жакында эле намаз окугандарды кабыл ала баштаган имарат эмитен эле бузула баштаган. Кадрлардан имараттын дубалдарында чоң жаракалар пайда болгонун көрүүгө болот. Бул жагдай адамдардын коопсуздугу үчүн олуттуу кооптонууну жаратууда. Тургун тийиштүү кызматтарды жана бийлик өкүлдөрүн бул маселеге көңүл буруп, имараттын техникалык абалын текшерүүнү суранда. Assalamu alaikum, Rus geldi. Oradaki жаңы салынган мечитти карачы.
артынын баары урап ушуну чагылдырып бир чоңдорго жеткирбейсиңер. Мен случайно эле келип калсам момундай состояние экен. Бүт жараңка кеткен мечиттин арты. Урап атат, тиги буруштарын карасаң жакын келсең жакшы көрүнөт. Ушундай катып болсун. Жапжаңы мечитти карачы. Bak, o balan 40 tane o kötörüp durup Azıqlardan şarı. Kana biz gözü 40 diyeyim. kollayım onu 40. Ben jaraksız koyayım onu. Bunday kılıp dur 40 sal. Jaraksız bunday qarat koy. Evet. Jaraksız. Tokta dur hemen. Ali. Çalğançı da. Pidara da gezine de. Sağım horozu da neme koytun. Sok böyle koymak. Horozu sok koytun. Nizam meyilinde joğu durur. Şu size boşa cevap versene de. Yok yaktamız. Siz beni joğu verdir almayız. Nizam siz dili bilmeyin bu aralaş böyle koymuş. Tura çınırıp olacak. Şular beni şeriksiz mi? Ben cene tutan bu baldan. Men cene tutan kazala kılam o bazar orgondu dep. Dağım yerde bir koy içip жүрөт. Dili bilmeyin ulaşır ki. Жигитти таанып алакыла дейм. Вообще мо сүрөт көтөрбөгүн. Айлыбы. Оны Түркияда деген немеңди, мыйзамсыздарыңды, ноларыңды жоготкун болуп турбу? Болуп турбу? Geceler kança жолу арызданып жатат, музыканы бакып алып деп. Түшүндүңбү? Мисалы үчүн жерди орган жаран чыкса биз Бул акман дилерин тыдырганда 100 миң 200 миң акча чыгат. Печать как положено мөр басылып, уруксат